беле бетегесин арала, желпинсе сулуу кыздай тарана, мени тердеп колун сунуп тургансың, шагы илип мөлдүрөгөн карага, мени тердеп колун сунуп тургансың, шагы илип мөлдүрөгөн карага. Карагайы кыр башында керилип, капкаяктан кулаш жайып көрүнүп, бийик аскак шаркыратма койнунда, жаткан сымал күн нурлары төгүлүп, бийик аскак шаркыратма койнунда, жаткан сымал күн нурлары төгүлүп. Көк жайыктын көк майсаны көлдөлөң, мындай жерди башка жерде көрбөгөм, жер бетинде эң бактылуу эл бирдейм, мекен кылып ушул жерди жердеген, жер бетинде эң бактылуу эл бирдейм, мекен кылып ушул жерди жердеген, жер бетинде эң бактылуу эл бирдейм, мекен кылып ушул жерди жердеген, жер бетинде эң бактылуу эл бирдейм, мекен кылып ушул жерди жердеген. Өмүрдө күйүп жанасың, өмүрдө кумар тарасың, ырахат элге тартуулап, ырымда менин канатым дейт. Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнө кош келиңиздер деп чакырабыз. Кыргыз обон дүйнөсүндө кайталангыс керемет обондору менен белгилүү обончу композитор Кыдыкбек Усукбаев агайыбыздын чыгармачылыгы туурасында биз бүгүн сөз кылабыз. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз албетте сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында болмокчу. Негизи биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү бул ыр дүйнөнүн башаты деп аталат. Анан сиздин бейнеңизди карап көрсөк, агай, сиз ушул 5-классыңыздан баштап эле ушу аккордеон черте баштаптырсыз. Мындай зерек, мындай талант каяктан, кандайча, кантип үйрөнүп калдыңыз аккордеонду? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Эми бул эгерде талант келсе, анан бир нерсени каалап турса, ал сөзсүз ошол шарт барбы, жокпу буулугуп чыгат экен. Ушу 5-класс окуп жүргөндө эми айылда азыркыдай музыкалык школ деген жок. Музыкалык школ эмес, аспап жок да. Мектепте да аспап жок. Ошондо радиодон угуп, ушу аккордеондун коштоосун таң калып укчу элем да, бул эмне деген аспап болду экен деп. Кандай кылып чертет? Кандай кылып чертип атат. Эми комуз болсо бар эми, Кудайга шүгүр. Ооз комуз бар. Анан ушу аккордеондун үнүнө жаман кызыкчу элем. Анан ошол бир күнү эле көчөдө ойноп жүрсөм эле бир аккордеондун үнү чыгып эле бирөөлөр ырдап келатат. Ушундай бир кулагыма жакшы угулду. Ошол түрткү болгон экен, ошол ойготту мени. Ошондо эми көксөп эле анан үйдөгүлөрдүн жанын койбойм, сурайм да. Аккордеон алып бергиле. Алып бергиле деп. Сен аккордеонду эмне кыласың? Окууңду жакшы оку. Андай кесиптин бизге кереги жок деп, атам болбойт, энем андан бетер болбойт, такыр жолотусу келбейт. Ошентип алардын каршы болгонуна карабай эле бир Кудайдан болуп эле бир кошунабыз туулган күнүн өткөрүп калса, бирөөлөр гармошкасын көтөрүп келип ошол жерге таштап салып эле кетип калыптыр. Анан күндө барам аны сурап. Коросуна чыгып алып ойнойм. Билсеңиз, билбесеңиз дагы. Аны ким алып келгенин деле билбейм. Бирок ал таштап кетип калды. Анан бир күн тажада окшойт ал киши. Ай, деле ушуну сен алчы деди. Ой, ошондогу сүйүнүч айтпаңыз. Анан баягы радиодон угуп атып эле телевизор да жок ал кезде.
Анан жанагы обондордун кайрыктарын издеп чукулап атып эле таап алдым. Анан кийин акырын басты кошо баштадым. Ошентип өтүп эле анан бизде тиги музыкальный школа жок эле, мугалими жок эле. Анан өзүм баштагам, өзүм үйрөндүм. Эң сонун. Баракелде агай. Бул болсо баягы талант бул жараткандан берилген олжо дейт. Демек нар жагыңызда бир талант ойгонгон үчүн ушундай баягы музыкага дилгир болуп, музыкага сапар алган турбайсызбы? Анда биз Кыдыкбек Усупбаев агайыбыздын обондоруна кезек берели. Жолуган деп үмүт кылып, жолун карап олтурдум. Кыялымда кыналышып, элесиңе кол сундум. Айлап чыктап элесиңден кете албай, таппай турдум тарынуунун илмегин. Байыштырып сендик калган сезимди. Balkim sendin жаңылгам. Жобу барбы бул сүйүнүн кайра болуп агылган. Айлан чыккан элесиңден кете албай, таппай турдум тарынуунун илмегин. Байыштырып сендик калган сезимди. Сен күтүнү жеңил балап жүрбөгүн, жүрбөгүн, жүрбөгүн. Сен күтүнү жеңил балап жүрбөгүн, сен күтүнү жеңил балап жүрбөгүн, жүрбөгүн, ай жүрбөгүн. Сен күтүнү жеңил балап жүрбөгүн, сен күтүнү жеңил балап жүрбөгүн. Адамды эки нерсе картайтпайт. Биринчиси жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз дейт. Сизге дайыма көпчүлүгү баа берип келет, бир эле калыптас. Ошол. Анан дагы сиз бактылуу инсансыз, эки заманды көрдүңүз деп айтат. Мына Союз убагы, бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүк турмушта жашайбыз. Агай, эң алгачкы обонуңуз качан жарык көрдү? Эң алгачкы мен дайыма эле айтам ушуну, мен кечигип баштадым. Көпчүлүгү обончулар эртеле баштаган экен. Мен эмнегедир жанагындай каршылыктар болуп калбадыбы? Мага жанагындай шарт түзүлгөн жок. 8 класста окуп атканда Күреңкеевден кишилер келди. Ал кезде жанагы профориентация деп койчу. Ушул жака үгүттөп таланттууларды тандап алып анан кийин жазып кетчү фамилияны. Окугула деп, окугула, бизге келгиле, тосуп алабыз деп. Аны айтсам такыр эле каршы болуп турбашты. Ошентип мен 8 класс бүткөндө Күреңкеевге келбей калдым. Ал эмес 10-ду бүткөндө да келбей калдым.
Башка эле бир атамдын каалаган окуусуна бардым, башка эле айыл чарба жагына. Ошол жакта жүрүп эле аккордеонист болуп жүрдүм бирок. Ошол мага бир эме болду кичине. Шык болду. Шыгымды кармап жок дегенде бир деңгээлде өспөсөм да бир деңгээлде кармап жүрдүм да. Себеби ар бир группага, ар бир майрамдарда ойноп берип жүрдүм да. Анан ошентип жүрүп сөзсүз анча-мынча бир нерсе топтолуш керек экен. Андан кийин обон чыгат турбайбы? Обон чыгарайын деген деле эмесмин. Бир күнү жанагы Алатоом, Өс Алатоомдун бир кайрыгы өзү эле келип калды. Анан өзү келгенден таң калдым. Бул кайдагы кайрык келип атат дейм. Караңызчы. Башкача болгонго дем. Анан шак эле барып аспапты аны кезде иштеп аттым эле мен. Институт искусствону бүтүп барып иштеп атканда. Кеч ошондо где-то 76-жылдар. Ошо кайрык өзү келди. Анан ол кайрыкты кармап калдым. Анан тынч жерге барайынчы деп үйгө барып барыкча ырдап бардым кайрыкты. Анан ошондо эле бир жарым саатка жетпей эле обон чыгып калды. Жарым саатка чыкпаган обон эмгиче ырдалып келет канча мында. Ооба, албетте баягы жакшырдын өмүрү узун болот дейт. Сиздин дагы бир обонуңузга кезек берели. Alına beni nazgınıp, yaş ömürümü tür yazgırıp, kara çaçka gündüz yaptırıp, alma yüzgö çiğin yazdırıp, ey, nino şondo ezip sezimdi, sezimdi, sağlar mı? Mezgil uçup bir dağınbaysın, eğilbeysin takırsınbaysın, kebe jalgan kebe şınbaysın, ey, mına emi jançıp sezimdi, sezimdi, sağınarmın
мамлекеттик телерадио компаниясында ырга айланган өмүр көрсөтсү оончу композитор Кыдыкбек Усупаевдин чыгармачылыгы туурасында сөз кылып жатабыз. Албетте агайдын чыгармачылыгы туурасында жакшы билген биздин студиябыздын кадырлуу мейманы, билим берүүнүн мыктысы, кезинде республикалык эл чыгармачылык жана маданий иштер боюнча илимий методикалык борбордо көп жылдан бери эмгектенип, агайдын чыгармачылыгын жакшы билген Тургунбай Молдогазиев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Агай кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле Кыдыкбек Усупаевдин чыгармачылыгы сиз жакшы билесиз, ырларын жакшы билесиз. Көп жыл жанагында эл чыгармачылыгы борборунда иштеп жүргөндө да тыгыз байланышта болдуңуз. Бул Кыдыкбек Усупаевди мен билгеним тетиги 70 жылдардан бери. Билем, ошондон бери абдан чыгармачылыгы менен жакын болуп, иштеген ишин менен аралашкандай деле болуп жүрөбүз азыр. Ошол Кыдыкбек ошондон бери дагы эле тынымсыз иштеп кыргыз маданиятына чоң салым кошуп келатат да. Мунун салымы эмнеде? Мавреки адамды кээде баалаш керек да. Мунун жалгыз эле мындай кээде обончу анан бир чыгармачылык жагынан карайбыз. Мунун жалпы бир маданиятка салган салымы көп кырдуу салым, көп кырдуу эмгеги менен салым кошуп келатат да. 70-жылдары тетиги Жетөгүз районунда маданият бөлүмүн башкарып турган. Ал жөн эле башкартпайт да мындай адамдар. Ооба. Өзүнүн адистиги, адамгерчилиги, уюштургучтугу, мунун жүрүш турушунан бери ал убакта карачы эле ошондо бул райондо чоң эмгек жасаган. Ар жактагы мисалы Ак Суу районундагы Боз Салкын деген дагы ырби ансамблин түздүрдүк эле биз. Ошол кезде мен аралашып кошо жүрдүм да. Бийчилерди алып барабыз, жанагы хореографтарды бий койгонго, музыканттарды издейбиз. Анда ошол ырби ансамбли дегендер мода болуп кетип өзүнчө. Ошол менен кыргыз маданиятын бир жаңылыктуу кылып көргөзгөн заман болгон. Ошондо Кыдыкбек өзүнүн аккордеонун көтөрүп алып туруп, мына ошол жагдагы ошол биздин облустун ошол тетиги Каракол жагындагы таланттардын баарына 2 район бириктирип алып, таланттардын баарын бир эле адамга эмес, бул баардыгына, ар биринин ырына коштоо жасап бериш деген чоң эмгек да. Ошо да. Мына ошондой эмгеги менен бул ошондо жүрүп отуруп, анан кийин бул Калипа Сейдалиева экөө баш кошуп алып, ош жерде эл журтка абдан белгилүү болуп калган кызматкер болгон. Анан мунун кийин чыгармачылык бобу обон жагына бериле баштады да. Ошол жылдардан баштап, 70-жылдардан баштап, жанагы Өс Алатоом деген ырынан баштап эле бул даңкы, атак даңкы чыга баштады. Өзү бир кереметтүү сонун ырды жазды. Анан эми азыр карап көрсөк 100дөн ашык обондору. Ооба. Анын ичинен сонун обондорун өзүнчө жазганда дагы мажор менен жазат да, көбүнчө мажор. То есть мекен жөнүндө, жер жөнүндө, көбүнчө табият жөнүндө жазат да. Анан ошол ырлардын баары тең уксаңыз ушунчалык элге жагымдуу, ачык, айкын, мааниси да, маңызы да сонун чыгып турган көркөм чыгармаларда. Ошон үчүн эл ырдап жүрөт. Эми мунун ырдагандарды карабайсызбы эми? Могу Дарика Жалгасынова, Ганике Эралиева, Алина Жетигенова, Алтынбек Сапаралиев, Бактыгүл Бокоева, Саламат Садыкова, Гүлзат Батырканова, Анапия Райымбекова, Жамила Муратова сыяктуу. Эми кыргыздын жылдыздарды аткарган ырлар чыгарма, бул баалуу чыгармалар. Сөзсүз. Булар жөнөкөй ырдырдашпайт да. Мисалы Дариканын жанагы Өс Алатоомдо эми күнүгө эле дагы берип тура тургандай канча концерттен аткарылды мунун ыры. Анан Алтынбек Сапаралиевдин туулган жери деген ыры, Ак жылдыздар Саламат Садыков ырдап жүрөт. Гүлзат Батырканова Өксүү деген ырын, Анапия Райымбекова Сага деген ырды, Жамила Муратованын Махабат күттүрөт деген ырлары бар. Кандай сонун. Эми кичинекей муну кийин бир балдар менен иштеп келатат. Мына мен дагы балдар менен иштеп жүрөм өзүм азыр дагы. Мына мектепте, бала бакчада дегендей.
жапонду жапсам да эники бай актай албайм ак сүтүң эл таппаган жүрөк суусун тапсам да эники ой эники бай актай албайм ак сүтүң эл таппаган жүрөк суусун тапсам да атаке бай ыйыгымсың сыйынган бул жашоодо жалгыз сен деп кыйылам беремиңе тазим этем түбөлүп эн зоолукта узак жаша ой атаке беремиңе тазим этем түбөлүп эн зоолукта узак жаша кеткен сайын жаштык менден ыракта караныңар алыстан кылактар күчөп барар менин болгон ызаным ата меним эмгегиңе ыракка ой атаке ой энеке күчөп барар менин болгон ызатым атам менин эмгегиңе ырахмат эмгегиңе ырахмат Биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай обондор. Азыр эле өзүңүз айткан өз ала тоом. Албетте бүгүн дагы мына ырдалып элдин жүрөгүндө канча муун, канча ырчы аткарып келет. Албетте бул Залкар акын Мединалбаевдин сөзүнө жазылган. Бул ырды кандайча таап калдыңыз сөздөрүн? Ошол дегенде обонун өзү келди. Мен баягы мурун көпчүлүк оюнчулар бар сүйдөн баштайт эмеспи? Мен ошондой салып көрдүм. Такыр эле окшошпойт, келишпейт. Анан кийин ай бул жер жөнүндө болуп жүрөсүн деп жерди канча акындыкын карадым. Далайын издеп окуп чыгып такыр туура келбейт. Акыры ушул Мединалбаевдин сөзүн 2 жылдайын таптым. Бир жөн эле ырдалып унутулбасын деп башка эле бир сөзгө ал деле ушул жер жөнүндө болчу. Ырдап жүрдүк, бирок жакшы эмес. Аны ойлонуп карап все-таки табыш керек, же жаздырыш керек деген деле ойго келбей турмага. Ал кезде, Ал кезде. Аны ошентип анан ушу Мединалбаевдин китеби кандай да бир колума тийип калды. Ошону карасам анан ошонун саптары туура келди. Ошону менен анан ыр өзүнө келди да. Ошол берки сөз менен деле запись болгон тиги областтык радиого. Бирок ал тараган деле эмес. А Мединалбаевдин сөзү келери менен анан тарап кетпеди. Өз ала тоом, эң сонун. Мына ошо өз ала тоом бүгүн дагы ырдалып жүрөт. Сөзү Мединалбаев, обону Кыдыкбек Усупбаев агайыбыздыкы. Анда мына ушуларга кезек берели.
анткени жетегибизде болгон үчүн ошондой керемет ырлар, огондор жаралыптыр да. Ошо табият, мунуку табият менен байланышкан деп атпайбыз. Мунуку бекеринен тетиги жетегибиздин жерин баарын тең ырдаган жери жок. Анан мунун дагы бир мындай ой кыялы, мисалы комузга коштоп келемин бакыттын гүлүн теребиз. Теремин кыдырып космос көчөсүн Кыргыздан салам беребиз деген комуз жөнүндө Дүйшөбү Жамансаартовдун сөзүнө жазган ыры дагы радиодон бат-бат эле жаңырып турчу бир кезде. Кийинки кезде мынакей көпөлөк деген ыры. Мына азыр айтып атпайсызбы? Көпөлөк, ай көпөлөк, кайда учасың көкөлөп, коносуң бүгүлдөргө, жакшы көрүп көпөлөп. Сөздөрүн карабайсызбы? Эми ушуну кичинекей өзүнүн небереси ырдап жүрөт мунучу. Анын Омар байке бул кишинин жанагы эмгегин бекер айткан эмес да. Эме дейт, кыдыктын ырларын дейт, жырга угам дейт да. Рахмат, убакытта бизге келип, мына ошол Кыдыкбек агайдын чыгармачылыгы туурасында маек куруп бергенсизге бекем ден соолук каалайбыз, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да. Дагы жадырап, жайнап, элибизге талбай эмгегиңизди арнап жүрө бериңиз. А биз болсо Кыдыкбек Усупаевдин огондору менен көрсөтүүбүздү улантабыз. Ay nuru
агай сиздин дагы кийинки ырларыңыз мынакей өзүңүздүн баягы кичи мекениңиз ошол баягы жетөгүз жергесинде эмгектенип көп жыл иштегенден улам ошол сиздин ырларыңыз табиятка жакын да. Көк жайык, кечки жел, жетөгүз сендей жер кайда деген мына ырларчы. Ушу көк жайык жөнүндө айтсаңыз, ушу кереметтүү көк жайыкты сиз ырыңыз менен таңга салатыңыз. Ооба, көк жайыкты белгилүү акыныбыз тиги Муса Жаңгазиев. Ошол киши жазып кеткен экен. Эми көк жайык аябай популярдуу да болду. Бул ал жерге элчисин да барган. Акаев мененчи. Ушундай кооз жер. Анан кийин эми Алатоо, Өс Алатоомдун бир тууганы деп коем аны. Жетөгүз сендей жер кайда, үчөө бир тууган деп коем. Мындай карап барганда стилдери окшош бүт бар, Өз Алатоом, көк жайык, жетөгүз сендей жер кайда. Анан кийин карасам ушул негизи ушул Алатоо жерге мажордук ылатка жакын экен. Өзүм жаратылышым ушундай билбейм. Муну Тагаев да айтты эле бир кезинде. Ал киши да жалаң мажор стилде чыгарат да, жалаң мажор. Меники минор деле бар, бирок мажор көп да. Анан кийин бул көк жайык, жетөгүз, кайын журтум Тогуз Торону да чыгардым. Аны да ырдап жүрүшөт. Тогуз Торо кетти. Кийин анан мына Тайлак Баатыр кетти. Баткен кийинки мына жакын деле жаңы ондордун бири ушу Баткен. Эми Баткенге азыр кыргыз элинин көңүлүн баары ошол жакта болуп атат. Себеби биздин четибизге душман келип атат да. Кантип ошого ичи оорбайт. Жөн эле көрбөсөң дагы ичиң ооруп турат да, ушу жанагылардын басып берген. Анан да бир акын кайрылып калды. Ушул жөнүндө бир патриот чыгарып экен дейт. Ой болоюн мен патриот болоюн деп анан чыгарып ошол ырды жаңыдан уюшулуп аткан ошо Кош Жылдыздын катышчыларынан түзүлгөн бир арт группа деп коет экен, ошолорго берген. Ошолор жакшы. Агай сөз кур болбош үчүн анда Кош Жылдыз арт тобу дал ушул сиздин Баткен деген ырыңызды тартууласын. Namız hep bir gün
түзүнүшүнчө ийгиликке жеткен жылдар. Албетте мына ошо сиздин чыгармачылыгыңыз кеч башталды деп айтып атпайсызбы? Ар бир нерсе кеч эмес экен, кээде өз убактысында болот. Мына өз ала томдон баштап бүгүн сиз дагы ушул дагы талбай мыкты обондорду жаратып келесиз. Мына аппак гүлдөр, баткеним, сүйүү, ата энеме, күзгү жан сагынарым деп койчу сиздин ырыңызды ырдабаган бир дагы талант болбосо керек деп ойлойбуз. Анан баягы адам өзү бала кыял болот го. Ушу балдардын дагы жан дүйнөсүн табыш үчүн ошолордон бала кыял болуш керек да. Балдар темасына да кайрылып, балдар ырларын чыгарып жүрөсүз. Ой, Айбек, бул балдар темасы өзүнчө эле чоң дүйнө экен. Бул бала деп эле көңүл бурбайбыз. Бул балдар темасы ушунчалык улуу орус элинин чыгармаларын көрүп жөн эле баа берем да ушу. Булар китепти да көп чыгарат. Мына биздин бала бакчаларда карасаң материал көбөңдү, бирок издей келсең таппайсың. Орус элиники болсо ар бир темага толтура. Анан балдар десе эле кичинекей балдар дырдатып кой. Жок, андай эмес экен. Аларда чоңдор дырдайт. Чоңдор балдар менен аралашып ырдайт. Ошо балдардай болуп ырдашат. Ошентип анан тиги балдарга жетет экен да. Мына биз кыргыз тили дейбиз, бирок жасап практикалык жактан эчтеке кылбай атпайбызбы? Жана кичинекей балдар, бала бакчадагы балдар мына ошолор азыр орус болуп баратыптыр. Баары орусча ырдайт. Мен балакчада да иштеп көрдүм да. Бир жерге барсам, жалаң кыргыз балдар. Кыргызча сүйлөбөйт такыр. Ырынын баары орусча. Айттым анан, ой бу кандай десем, ой энеталар ушундай болуп атпайбы? Көрсө энеталар да ошентип ошого кызыктар экен да. Минтип отурсак биз тилди жоготобуз, андан баран дил жоголот, анан улут жоголот. Мына ушуну ойлоп мен жаман кооптоном да. Ушуну жалпы баарыбыз ойлонуш керек экен. Ушул балдарга көңүл буруш керек. Мына мореки момундай китептердин көп чыгарыш керек экен. Балдар үчүн. Мунун чыккан жылы мына 14-жыл. Роза Отунбаеванын Девилгеси менен чыккан экен да, ушундай бүттү, андан калды. Эми ал киши улам эле чыгара бербейт да. Ал башка иште отур да. Маданият министрлиги же дагы спонсорлор чыгабы, шыгылып жанагы балдар үчүн көп чыгарыш керек. Биздин сөз курбу болуш үчүн сиздин дагы бир обондоруңузга кезек берели. Oğuz Torak daladay bir tuğan
баштаганында ишке ашыруу эмес, ишке ашырып жаткан нерсе бакыттын өзөгүн түзөт дейт. Агай менен маектешип отуруп, агайдын чыгармачылыгы туурасында сөз кылып жатып, ушундай бүгүнкү күндүн залкар инсанын көргөнүбүзгө биз абдан бактылуубуз жаштар. Агай бүгүн дагы талбай иштеп келе жатасыз. Кимдердин сөзүнө кайрылып жатасыз? Кайсы акындардын? Буюрса Кудай күч кубат берсе дегендей дагы эле алек болуп жүрөм. Эми жөн жатып алганда эмне? Баягы мен башты кесибим ушул болуп калды го. Кийинчерээк мына ким менен кыргыз эл акыны Асан Жакшылык менен ал киши бир топ ырларын берди эле. Ошентип берип койгон жакшы да. Монуп туруп эле могу оон чыгарасыңбы деп чыгарам дедим. Баягы бош боло калганда эле карайм, ар кандай эмелер келип калат, илхомдор келип калат. Ошондо ушул 1-2 жылдын ичинде бир 20дан ашык 10 болуп кетти уже. Эң жакшы. Эми азыр эми ошолорду эле пропагандалап чыгарыш керек болуп атат. Дагы кимдердин сөзүнө кайрылып жүрөбүз? Калган бул ким? Гүлжамила Шакирова. Мына бул кишиге дагы көп кайрылдым, жакшы жазат. О Манас темасында, Манаста да цикл кылып бир 5-6 он жаздым эле ошол кишиге кайрылып туруп. Анан кийин жакшы жазган акындар Жипари Сабаева. Мына бул кыз дагы жакшы жазат, жакшы күчтүү жазат. Ушу обоңго ылайыктап. Баягы илгерки ким айткандай, Турар Кожомбердиев айткандай музыкалуу кылып жазат да. Атага акын толтура. А вот музыкалуу кылып жазыш бул өзүнчө ал чоң кеп экен да. Чебер өзүнчө чеберчилиги. Музыкалуу. Ошо Турар Кожомбердиев ушуну баса айтчу эле. Ырды музыкалуу кылып жазыш керек деп. Анан оон өзү эле түртүп турат да тиги сөздөр. Анан ошо биздин акындар азыркы мен атагандар да ушулар. Рахмат. Şamaldan şayı getip gülünüptür, bir tündü yalbıraklar gülünüptür, yaşodon bir tanap tüngülüptür, yaldırap üst üstüne eğilüptür. Umağı jetken gezde bütün barı, hiç kimdi ayabagan yazmış karı. Üzgelet gün жаңырат кайра кайра, жазмышка өкүнүш жоктур айла. Жалбырак сенин кайгың жетип тура, ел турмуш желип жортуп өтүп тура. Жалбырак жалдыраган үзүлүнү, жан туюм жаным сыздап сезип тура. Умагы жеткен кезде бүтөт бары, эч кимди аябаган жазмыш кары. Күз келет күн жаңырат кайра кайра, жазмышка өкүнүш жоктур айла. Sargайган жалбырактан айбыганым, кандайдыр иштен бугуп кайгырамын. Кармаймын күздү сулуу жалбырагым, кайрадан туссалы калдырамын. Умагы жеткен кезде бүтөт бары, эч кимди аябаган жазмыш кары. Күз келет күн жаңырат кайра кайра, жазмышка өкүнүш жоктур айла. Умагы жеткен кезде бүтөт бары, эч кимди аябаган жазмыш кары. Күз келет күн жаңырат кайра кайра, жазмышка өкүнүш жоктур айла. Жазмышка өкүнүш жоктур
Албетте биз бүгүн ыргайланган өмүр көрсөтүүсүндө композитор Кыдыкбек Усупаевдин чыгармачылыгы туурасында сөз кылдык. Агай, мына убакытта биздин көрсөтүүбүзгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бекемдүү соолук каалайбыз. Албетте 100дөн ашык обондоруңуз бүгүн эл ичинде жашап ырдалып жүрөт. Сизге эркин микрофон болсун эми. Көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бияка карап сүйлөй берсең. Биринчиден элибизге тынччылык болсун. Тынччылык болсо анан ыр болот да. Ушул кийинки чыгып келаткан жаштар биздин кыргыздын колорити кичине башкача болуп атат, башкача болуп баратат. Мореки ааламдашуу өзүнүн кучагына алып баратат. Ушул ааламдашууда өзүбүздүн наркыбызды жоготпошубуз керек, тилибизди жоготпошубуз керек, дилибизди жоготпошубуз керек. Мен ушуну каалайт элем. Ааламдашуу каалайбызбы, каалабайбызбы, ал келе турган нерсе. Бирок ошонун ичинен суурулуп чыгыш илгертен кыргыз эли ошондой болгон. Илгерки тарыхты эстесек, кыргыз каганаты эмне болду эле? Барысбектен беркини карагылачы, Манасыбызды айткылачы. Дүйнөдө Манастан ашкан чоң чыгарма барбы? Жок. Ошон үчүн кийинки жаштар сөзсүз мурунку муундардан алышыңар керек. Ааламдашуу деп эле тетиги четтердин колоритиндеги, ошолордун мүнөзүндөгү ырларды албашыбыз керек. Ошолордой кооз кийиниш керек, ошолордой күчтүү болушубуз керек. А бирок биздин кыргыз деген колорит калыш керек. Мен ушуну жаштардан өтүнөм. Эмне дейбиз? Кыргыз элибиз аман эсен болсун, угуучуларыбыз көп болсун. Ошол ЛТР каналына да рахмат, бизди монтип пропаганда кылып эл арасына жеткирип атканыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Рахмат. Ыргүлдөн жазалган терезе дегендей бүгүн элибизге мына ошо ырдан гүл чачып отурасыз. Ыраазычылык Калипия Сейдалиева эжебизди да жакшы билебиз. ЛТРде кош жылдыз долбоорун алып чыгып атат. Демек биздин кыргыз искусствосунда жаңган кош жылдыз болуп жүрүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз агай. Жакшы обондоруңуз менен, жакшы сөзүңүз менен эл ичинде бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Бизге жакындан жардам көрсөткөн Борборузагы Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз. Андыктан жан дүйнөңүздөрдө дайыма жакшы ырлар болсун. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Аларча сонун жер экен, айдарым соккон жер экен. İzdesen kımtık tapaysın, değiştin törü devesen. Bardığı koz gelişken, beriptir cerdi değişten. Baskanda toko yaralap, bak çirkin ukmuş degizgen. Arkaya dolor egizden, suları toko yemizgen. Suhtandı görgön adamdı, suludan sulu degizgen. Alasın Allah talanın, alarca sağa kalayım. Eriden bütkön mahavat, sindağı mağa oy kanağın. Kırgızdın koz yerisin, kırlardın kızır emisin. Koynuna katıp algan sıyt, kızlardın sulu perisin. Perişte sığmal ekenin, maktasam ünüm cedevim. Mancırgap jalkan alarça, bayramdın sensin mekenim. Arkaya dolor egizden, suları toko yemizgen. Suhtandı görgön adamdı, suludan sulu degizgen. Alasın Allah talanın, alarca
onlarca sağa kalayım. Periden bütkön mahabat, sen dağı bana oy kalayım. Arkaya dolar egizden, suları toko yemizgen. Suqtandı görgön adamdı, suludan sulu degizgen. Alasın Allah talanım, onlarca sağa kalayım. Periden bütkön mahavat, sen dağı mağa oy kaladın. Periden bütkön mahavat, ey mahavat, sen dağı mağa oy kaladın. Sen dağı